кечке сүйлөшкөр экен бугай, колдон келишинче. Кеттик банда. У меня в зубах ничего такого нет, я даже улыбаться мы жеп койдум да. Аябай күлөйүн десем. Надо было сказать, ай абайлап жегиле. Көчөгө чыгардын астында кызарып тишиңерде калып калбасын деп. Реально соли не надо. Гастропаб плитка 501ден кайра жолугушуп атабыз. Саламатсыңарбы? Биздин көрүүчүлөрүбүз жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. YouTube каналыбыздын аты Ova Social. Ким жазыла элек болсо сөзсүз жазылыңыздар. Анткени мен мындан ары туура тамактануу, пайдалуу тамактануу, арыктатчу тамактардын түрүн көрсөтөйүн деп чечтим. Биринчиден эле биз бүгүн салаттан баштайлык. Салат. Кандай салат жасайбыз? Биз мындай селдерей алдык, кызылча алдык, сабиз, лимон, капуста. Анан кийин каалоочулар болсо чеснок кошобуз. Чесноктун пайдалуусу аябай көп билесиңер. Азыр кыш, грипп, састумоолор көбөйүп аткандыктан биз сөзсүз лимон менен чеснокту бардык салаттарга кошобуз. Бүгүн да кошобуз. Бүгүн өтө пайдалуу, ден соолугубузга, анча-мынча ашыкча биздин фигурабызды кичине кооздугунан бузуп турган майларыбыздан ажыраш үчүн момундай салат жасап жейбиз. Анда баштадык. Биринчи эле биз сабизибизди арчып алалык. Анан кийин кызылчабызды, мунун баарын майда чоркадан өткөзөбүз, же болбосо андан жоонураак чоркадан өткөзөбүз. Ким кандай кааласа. Мен майдараак кылам. Мындай салатты үйдөн жасап жегиле, жаш келиндер болсо кайненеңерге жасап берсеңер аябай жагат болуш керек. Бүт баарыбыз эле азыр кантип арыктайбыз. Тамактан көп жеп алдым деп эле баарыбыз эле ушундан алып калбадыкпы, Кудайга шүгүр. Семирген деле жакшы, бирок майлуу, куурулган тамакты, таттуу тамакты биз көп жеп алып эле анан даттана беребиз. Кайненеңерге жасап берип, көңүлүн ачып, ой апашка, могу салатты жесеңер, сонун болуп арыктайсыңар, диетага отурбайсыңар, мынтип жеп турсаңар, бат эле тазаланып каласыңар деп. Кичине жагалданып, кошоматтанып койсоңор эле болду, колго алып каласыңар. Колго кайненени алар замат, сен эми аякта ханыша болуп каласың. Ошон үчүн эң биринчи кайненеге кызмат кылуу, колго алуу деп мен силерге кеңеш айтам. Кайненелер болсо, келиндерин ушундай аракет кылып аткандарын көрүп, түшүнүп, огоштон бетер мактап, менин келиним ушундай, ой менин келиним тигиндей деп көңүлүн көтөрүп койсоңор эле, мага момундай салат жасап берип, мынтип деп койсоңор эле, байкуш келин жаштарды көңүлүн көтөрүп, огош бетер аларга мындай күч дем берип каласыңар деп ойлойм. Анан кийин дайыма эле, менин келиним сонун жасайт десе, шыпылап жасап берип туруп калат да. Анан кийин мен ойлойм үйдө сонун атмосфера болуп калат. Бир кино бар эле го. 3 келини менен кайсы эжеле? Гүлмира Эжекебиз барбы, актриса. Сону ойногон Ошону көрүп алып да өзүнчө эле бир чоң сабак да. Ойлоп койдум. Колго алыш керек кайненени. Ушунча жыл жашап, кандай чоң тажрыйбасы бар, кандай сонун ыкмаларды билет, кандай кылышты, кайсы жерден кандай тамакты бере коюшту, кантип чайды бере коюшту, кантип жагынып, кантип жолдошун жибитип коюшту. Анан кийин жакшы белектерге сындырып коюшту дагы кайнене өзү үйрөтүп коет. Эми биз эң биринчи эле сабизибизди момундай сонун чоркабызга өткөзүп алалык. Бул салатка мен көп селдерей кошом. Бул селдерейди жакшы көргөн себебим бул биринчиден
жүрөккө аябай пайдалуу дешет. Анан кийин ички органдарыңды дагы жакшы тазалайт деп уккам. Анын үстүнө дагы аял кишиге да аябай пайдалуу. Негизи эле өң түсүн агартууга, жаштыгыңды кичине сактаганга дагы чоң жардам берет деп уккам. Сабизибизде да витамин С көп. Биздин азыркы кышкы малыбызга да аябай пайдалуу. Майда кылып эле ушинтип тартып алабыз. Муну эми башка жагда эле чоркамен тартсаңыздар болот. Эми аны мындай корейский сыяктуу узун кылып. Бирок мен мындай майда тарткан себебим жегенге үйдөн аябай ыңгайлуу. Азыр бул сабистин мындай үйдө жагын жашынакай кылып тартып алалык. Мындай ширеси чыгып аткан жагынан. Өзүмдө этти, көп этти жакшы көрөм, чоң эт кошкон жакшы көрөм. Анан мындай картошкалар, сабистерди алсам да мындай чоң алып эле ушинтип кичине убактымды алып коет. Бирок чоңду көптү жакшы көргөнсүн. Бирок ач көз деле эмесмин, эмнегедир ушундай ала берем, билбейм. Чоң болсо көптөй көрүнөт, көп болсо байдай көрүнөт дегендей. Бирок эми эң негизги максат бул жашоодо байлык, бул ден соолук. Эң биринчи ден соолугубузду ойлош керекпиз. Аял кишинин мойнунда чоң жоопкерчилик, анткени биз тандайбыз да ушундай азыктарды жок дегенде эле магазинге кире калып сүт алсак деле, каймак алсак деле сөзсүз анын карайбыз. Бул бүгүнкү экен, кечээкү экен деп наныбызды дагы бүт нерсенин баарын биз карап алабыз да. Ошон үчүн бизге дагы үйдөгү биздин үй бүлөбүз да бизге ишенет. Ошондуктан мен айтып кетерим, ушуну аябай унутпай эстеп жүргүлө ушу сөзүңдү. Тандап алыш керек, бүт нерсени тандап алыш керек. Именно ушул биздин азыктарды алганда үйгө мен базардан соода алган жакшы көрөм. Анткени аяктан каалаганыңды кармап көрүп, тандап көрүп, керек болсо да жеп көрүп да аласың да, ошонусу жагат. Бул салатты дагы айтышат аябай пайдалуу деп. Биринчиден ашказанга, анын үстүнөн дагы тамакты сиңдирүүгө, кыскача айтканда муну щетка деп койсок болот экен. Бүт тазалап чыгат экен. Ичибиздеги анча мынча майларыбызды катып сактап жүргөн, кереги жок, пайдасы жок майларыбызды ушу салатыбыз менен айдап чыгарып турабыз. Азыр биз бир күндүк кылып жасап атам, эми азыркыга деп. Бирок муну 5-6 күнгө дагы жасап койсок болот экен. Ошондо бир отурганда эле бир жумалык кылып жасап койсоңор болот экен. Холодильнингерге салып койсоңор тура берет экен. Анан кийин каалашынча, каалаган учурда алып жей бересиңер. Кээ бирлер бул салатты эртең менен жегесин жакшы көрөт, кээ бирлер кечки тамактанууда жакшы көрөт, же болбосо түштөнүп аткан учурда. Бирок мен муну кышкы учурда колдон келишинче көп жасап эле ушинтип даярлап коюп коём. Биздин бул сабизибизди, кызылчаларыбызды өзүңөр көргөндөй эле бышырган жокпуз. Бүт баарын жууп тазалап туруп эле ушул турган боюнча эле тартып, ширесин чыгарып, анан кийин жейбиз. Буга эми биз капустабызды салабыз, майда туурап. Капустаны да көз өлчөм. 1/1 же 2/1 эмес. Муну мен элестетип эле кылып атам. Капустасын мен кичине буга азыраак кошом. Анткени ошондойду мен каалап атам. Бирок ким кандай кааласа, капустаны майда кылып ким көбүрөөк кааласа, көбүрөөк салып коет. Муну катуу жерин сөзсүз кезип алып салалык. Ушул жерин көп жактыра бербейм. Капустаны колдон келишинче мындай ичке жука кылып турганга аракет кылгыла. Азыр мен дагы ушинтип аракет кылып көрөйүн. Мындай кылып жука кылып турайбыз. Аралашканыбызга жакшы болот да. Берки кызылчабыз менен сабизди аралаштырганда чогуу жакшы текши ширесин чыгарыш үчүн ушундай кылып мындай жука кылып мындай кылып турайбыз.
биздин YouTube каналыбызга кирип, Ова Social деген каналыбызга комментарийлер жазып, ким кандай салаттарды билет, ошону мага жазгыла. Мен сөзсүз окуймун. Алардын арасынан эң кызыктуурагын көрүп, тандап туруп, эмки көрүшүбүз, эмки жолугушканда ошондой салат жасаганга аракет кылайын. Буга мен кичине мындай кара мурчтан сээп коеюн. Ширесин чыгара берсин. Анан кийин селдерейим өтөм. Негизи биз мындай бир мурчтар менен же болбосо түрлүү мындай чөп чар менен колдонбойт, кыргыздар көп деле колдонбойт деп айтып калабыз го. Мен негизи уккамында кыргыздар эт камыр болсо эле болду деп жок. Илгери биздин апаларыбыз билишкен кандай чөптүн, кандай тамырын тамакка кошушту. Негизи эле биздин апаларыбыз аябай мында карап келсем аябай акылдуу, акылман апалар болуптур. Биринен бири үйрөтүп келишкен. Азыркы учурда дагы бар ошондой апалар. Тиги чөптү жулуп кел, ичип өтүп атса, бул гүлдү демдеп бер деп айтып калышат да. Мен ошону аябай туура көрөм. Биз кыргыздар негизи тоодо өскөн гүлдөрдүн тамырларынан, чөптөрдөн дары катары колдончу экенбиз, тамактарыбызга да кошчу экенбиз, шорпого дагы кандайдыр бир сонун өздөрүнүн ыкмалары болчу экен. Ошолор жоголуп кетти. Мен ошо ойлоп жүрөм. Мен уккан апалар болуп калса, же болбосо бир ушундай мен уккан окуяларды билгендер болсо, комментарийге жазсаңар. Кандай кыргыздар чөп чарларды жешип, кандай гүлдөрдүн тамырлары менен кандай сонун дарыларды жасап айыгышкан, ошолорду чогултуп бир айтып кетсекпи деген. Мен ошолорду биз өзүбүз кантип дарыланчубуз, кантип тазаланчубуз. Ошол учурда деле боору ооругандар болгон да, ашказан ооругандар болгон. Ошону өзүнчө бир талкан сапырып, айран чалып деп бир сонун ыкмалар бар. Ошондойлор менен дарылашканда. Мына өзүңөр көрүп аттыңарго, мен муну бөлүп аттым. Буларды мен азыр майда-майда кылып тураймын. Анан кийин салатыма кошомун. Негизи илгери буга чейин айтып кеткендей, майлардын түрүн колдончу да, тамакка маргарин же тоң май менен жасашчу да. Анан кийин азыркы учурда баарыбыз эле көбүнчө эле аллергия деген нерсебиз бар да. Ошо ойлоп коем, ошо хлопковый деген майыбыз аябай эле пайдалуу болуш керек. Ошол кезде аллергия дегенди эле билчү эмеспиз да. Бирок эми азыр мен буга чейин айтып кеткем, оливковый масло же болбосо льняное масло дегендер бар. Эми түрлүү маслолор бар. Баарын колдоноордун астында сөзсүз өзүңүздөр текшерип көргүлө. Мүмкүн аллергияңар болуп калышы мүмкүн. Анткени алардын сыгып жазуу ыкмалары көп да. Мындай холодного отжима деп коюшат экен, же болбосо кандай бир учурда чогулткан болот экен. Мен аллергиям болуп калышы мүмкүн, мындан же тигинден деп ойлоп калсаңар, сөзсүз текшергиле. Анан кийин бирөөгө дагы сунуштап атканда дагы эскерткиле. Ар кандай ар түрлүү аллергия болуп кетишиңер мүмкүн депчи. Кичинекей кезибизде ооруп калсак эле сары майды сапырып сүткө апаларыбыз бизге ичирип калчу. Ошол нерсени негедир унутуп бараттырбыз. Бирок мен ошону колдоном. Азыркы учурга чейин колдоном. Анан мен өзүм дагы тамагым ооруп калган кезде сүттү аябай жакшы кайнатып, сапырып, сары майдан эч кимдин деле аллергиясы болбойт болуш керек деп ойлойм. Бирок кээ бир азыр жаңы бир аллергиянын түрү чыгыптыр. Ушу непереносимость лактозы деп коет экен. Эми ал ушундайлар да болуп калып экен. Аны дагы колдонгондон абайлагыла. Мынакей биз селдеребизди майда-майда кылып туурап алдык. Мен сүйлөп отургучакты бул жакшынакай капустабыздын үстүндө сонун болуп ширеси чыгып, мынтип жалтырап сонун болуп калыптыр. Чындыкта карасаңар мындай кара муруч чын эле мынтип эзип жакшынакай чыгарат экен, жумшартат экен. Ушу мен негизи эле ушу капустаны аягына кошом, эң үстүнө коем. Анткени мен кара муручту үстүнө себелегенде түп-түз барып ушу капустага тийсиндей жумшартып эртерээк белки сабизи менен кызылчама аралашканына оңойрок болуш үчүн. Эми бул селдерейди аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн мен буга аябай көп кошом. Анан кийин муну дагы колдон келишинче, эми аябай деле майда кереги жок. Бул ансыз деле жукка да. Кээ бир учурда мен мынтип үзүлүп салып коем. Бирок бүгүн биз мынтип майдалап туурайлык.
кол менен жасаган тамак таттуу болот деп айтышат. Мен ошого да ишенем. Баарын эле колго жуулуп салып койгонго болбойт да, бирок колдон келишинче мындай жашыл чала чөптөрүбүздү үзүп салып койсок жакшы болотпу деп ойлойм. Анан буга мен азыр лимонду 2 бөлүп туруп эле мунун ширесин чыгарып сыгып кошуп алам. Буга ким кааласа уксус кошсоңор болот, же болбосо яблочный уксус деп ким эми кабыбына жараша. Мен уксус колдонбойм бул салатка. Жартысы жетишет. Мына ичиндеги дайнегин алып коеюн. Анан кийин мынтип туруп эле кадимкидей кылып эле мынтип сыгып коебуз. Кандай сонун э? Кээ бирлер лимонду көргөндө эле шелекке кылат го, негизи мынтип ширеси чыгып атса оштон бетер шелекке агат экен. Мындай ичиндеги болгон эмесин баарын сыгып, буларды эле мен кошуп саламын. Арасынан мага туш келип калса, таап туруп эле аралаштырып жеп аламын. Муну өзүбүз жеген үчүн өзүбүзгө жасап атабыз. Мен ойлойм жакшы. Сөзсүз кожойкелер билем да, аял киши тамактын жазаардын астында, камыр жуурдун астында колдорубузду таза жууйбуз. Анан кийин жашнакай ой тилектерибиз менен жасап баштайбыз да. Ошондой силердин да ой пикирлериңерди күтөм. Жазыңыздар. Мен кандай дагы салаттарды билемин, ошолорду дагы силерге көрсөтөмүн, силерден дагы ушинтип күтөмүн. Мынакей монтип жашнакай кылып, катуу кысып, мынтип эзип койгула. Мен айтып кетпедимби, муну деген 2-3 күнгө, бир жумага чактап жасап койсоңор болот. Азыр бир 10-15 мүнөт кое туруп, анан кийин жей берсек болот. Анан кийин бул өзүнүн өңүн дагы сонун кылып, мындай аппетитти аччу, сонун жыты менен дагы тартып турат экен. Азыр бир 5-10 мүнөттөй, 15 мүнөткө чейин кое туралык. Анан кийин тарелкабызга салып, чогуу жеп көрөлүк. Мынакей биз 15 мүнөт тынуу болду. Аралаштырып туруп жеп көрөлүк. Анан кийин кичине жеп көргөндө ичине май азыраак болсо, же болбосо лимондун ширеси азыраак болсо, өзүңөр кайра мындай даамдап көргөндөн кийин кошуп алсаңар болот. Же болбосо ашыкча болуп калган болсо эмкиде билесиңер да, өткөндө мен ашыкча кылып коюп турмун. Ушундай чашкага мен ушунча кылганда жарты лимон да жетиштүү болот экен, же болбосо 1 лимон кошуш керек экен деп көз өлчөм жасап аткан учурда, жеп көргөн учурда билинет да. Азыр эми биз дагы жеп көрөбүз. Мындай салайын азыр. Жыты буркурап атса эле өзүм тим эле укмуштай аппетитим ачылды. Азыр бияка салабыз. Анан кийин коноктор келип калса деле, коноктун астына койгонго деле мындай кооз болот экен да. Жашыл боюнча калат экен, сарысы сары ак боюнча калат экен. Анан кийин бир жумага жасап койсок деле, эмнегедир лимон кошкон үчүнбү, же болбосо уксус кошкон үчүнбү өңүн жоготпойт экен. Баары эле кызыл болуп калган учурун көрө элекмин. Анткени мен үйдөн жасап койгонду көрүп жүрөм да. Анча-мынча капустабыз кичине кызыраак болуп калат экен, бирок ошончо дагы өзүнүн кооздугун дагы жоготпойт экен. Мынакей баягы конок келгенде эле биз кыргыздар колдон келишинче даамдуу тамак жасаш үчүн майлуу тамактар жасайбыз да. Ошол эле учурда ушундай салатты дагы биз коюп дасторконубузга кошумча кылып тамактын астында сунуштасак, жеңил дагы, жакшы сиңип кеткенге дагы жардам беретпи деп ойлойм. Буга мен кээ бирде учурда кунжутта кошуп коем деп атпаймынбы? Ошону айткан себебим коноктун жанына дасторконго койгондо үстүнө кооздоп мынтип кунжуттан себелеп койсоңор дагы өзүнчө эле бир майрамдуу дасторконго ылайыктуу салат болуп калат экен. Азыр эми жеп көрөйүн. Анан айтам силерге, майы көбүрөөк бекен же лимону азыраак бекен, кандай экенин билебиз.
баары жетиштүү экен. Мен оюмча тузду аз сепкеним туура болуптур. Эми силердин ой пикириңерди күтөмүн. Сөзсүз мага жазгыла. Кандай салаттарды билесиздер? Бир башкача, бир өзгөчө, эч кимибиз көрбөгөн, билбеген салатты билсеңер, ушунун сырын билсеңер, бизге сөзсүз ачып, жазып коюңуздар. Биздин ушундай жакшынакай чоң кайнене жардам берет деген долбоорду колдоп турган плитка Гастропаб 501ге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди да колдоп, YouTube каналыбыздан лайк басып, комментарий жазган көрөрмандарыбызга дагы чоң салам. Бизге ийгилик каалагандарга дагы чоң рахмат айткыбыз келет. Биздин демирчилерибиз бар. Мечта деген компаниябыз бизге жакшынакай мындай казанчап, жакшынакай биздин сковородкаларыбызды, көп ийдиш аяктарды берип, бизди колдоп келаткандарына да чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эмки көрүшкөнгө чейин силер менен күтөмүн. Ушул жерден буюрса силер салган, силер айткан тамакты жасайбыз деп ойлоп турам. Андыктан биздин дагы бир жолу эскертип кетейин. YouTube каналыбыз Ова Social. Сөзсүз жазылыңыздар, сөзсүз оюңуздарды айтыңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.